Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен китептер дүйнөсүнө саякатка чыгабыз. Китептер дүйнөсүнүн кулпусу жок. Каалаганда дайыма эшик ачык болот. Эми балдар анда саякатка жөнөдүк. Бүгүн биз чыгармачыл жазуучу, эң белгилүү болгон жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жөнүндө сөз кылабыз. Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Бооро районунда Шекер айылында туулган. Эгер анын көзү тирүү болгондо, быйыл 92 жашка толмок. Ал эми бул кайсы чыгармасы балдар? Ак кеме, буг эне. Туура айтасыңар балдар. Бул чыгармаларын көргөнбүз балдар кинолордо. Мында эмнени көрүп жатабыз? Буг энени балдар менен кызды алып кетип жатканы, азаматсыңар. Бул жерде буг эне сурап жатканы. Ал эми бул жерде кайсы чыгармасын көрүп жатабыз? Туура айтасыңар. Гүлсарат. Жаныбарым Гүлсары деген чыгармасы. Балдар, бул жерде эмнени көрүп турабыз? Ооба, Ак баранын көз жашы деген. Бул чыгарманы да көргөнбүз балдар. Булчу? Бул Жамиля. Ал эми бул жерде бул баланы эстедикпи? Кайсы чыгармада эле? Чоң атасы менен турат. Эжеси менен турат. Туура айтасыңар, Нургазы. Ал эми бул биринчи мугалим Дүйшөн агайыбыз. Дагы бир улуу акыныбыз Алыкул Осмонов. Алыкул Осмонов дегенде эле ата журт, ысык көл эске келет. Ысык көл, ата журт дегенде Алыкул эске келет. Алыкул Осмонов акын, ысык көл, ата журт деген ырларды жараткан. Буга чейин айтып келгенбиз балдар. Ал эми күнүмдүк турмушубузда дагы Алыкул Осмоновду кезиктирет экенбиз. Акча бир дегенде. Балдар, бул мээбизди күн сайын азыктантырып турушубуз керек экен. Адам китепти окуган сайын, окугандарын түшүнгөн сайын мээлери азыктанат. Анда саламат да болгула балдар.